Assalamu alaikum, qadırlı Qırgız jurtçuluğu, amansızdarбы? Köptön beri görüşpöy, barыңыздарды sağındım desem жаңылышпайм. Emese Semetey bayanı көрсөтүүсүнүн 36-чы берүүсүнө кулак төшөңүздөр. Менен сиздерге Саякбай Каралаев атабыздын вариантында көркөм окуп жана айтып берейин. Ошентип Semetey кой деген сөздү уккан жок. Кытайга барамын, атамдын кунун кууп өчүн аламын деп, мунушинтип камынып туруп калды. Бакай абаң кадимки баягы алдыда жүрсө ак жолтой, артта жүрсө саңголдой болгон, керек болсо Semetейдин атасы Хам Манас агам деп төргө олтургузуп сыйлаган Бакай абаң Semetейди кой десе болгон жок, көнгөн жок. Ошондо Бакайдын борумун мындай сүрөттөйт Саякбай Каралаев атабыз. Бакай минтип айтып турат да: "Эй балам" дейт, "Ботом балам Semetey, тилегим Кудай берди эле, ушул быйыл жашыңыз 25ке келди эле" дейт. Semetey мына ошол жылы 25ке толуптур. Ага чейин эми бул сиздер жакшы билесиздер, тигил букарга баягы колдо бала кезинде, эмчектеги кезинде абыке көш алтарам канкейдин эмчегин жара чап эсеби минтип тапканда тигил букарга барып Semeteyди канкей атасына берип Темиркандын баласы бакканда, мына ошол букарда тентип жүрүп кайрылып байкуш Semetey 12 жашка келгенде кайра талас кайрылып, таласка келсе баягы Манас атабыздын түптөгөн мамлекетинен түк эч нерсе калган эмес. Керек болсо кокондон алым келбей калган. Мына ушундай заман болуп калыптыр. Абыке менен көш баягы инилери болуп, бул алтарам Манас ала көөдөк силерди үйгө тургузбай өмүр бою жаштыгыңар согушта жүрүп өтүп кетти. Ушинтип өмүр бою согушта темселеп жүрүп, катын албай, үй бетин көрбөй жүрүп өтмөксүңөр. Манастын бийлиги кандай эле? Мына биздин бийлигибиз кандай болду? Азыр мына ичкиле, жегиле, ойногула, күлгүлө деп 40 чоронун баарын чүнчүтүп, үйгү чыккылы олтургузуп, эч жака барбай, үйдөн чыкпай, тетигил Кытайдан бери берки жагы тетигил Кебестоо, андан нары Кашкар, андан нары Лопко чейин алым салык төлөп турчу экен. Бул жагы Оğanга чейин Кыргызга баш ийип, муну минтип салыгын төлөп турчу экен. Мунун баарысы колдон чыгып кеткен экен. Мына ошол Semetey келгени тетигил алысты кой, өзүнүн туугандарынын башын араң бириктирди. Semetey таласка жаң келгенде баягы чоң атасы жаккан уу берип өлтүрүп койгусу келди. Андан берки туугандарынын баарысы чыккынчылык кылып, мына минтип азап тозоктун баарын көрүп жатып араң дегенде баягы Манастын таштап кеткен тагын араң дегенде колго алып, андан кийин атасы кудалашып кеткен Акунканга барып, Айчүрөктү дагы өзүнүн эле туугандарынан талашып чабышып олтуруп ажыратып алып, мына Айчүрөккө быйыл үйлөнгөн экен. Ошону Бакай айтып атат: "Эй, али Кытайга жортуул кыла турган учурга жете элекпиз" дейт. Аны мен сиздерге китептен окуп берейин. "Ботом балам Semetey, тилегим Кудай берди эле, ушул быйыл жашыңыз 25ке келди эле. Кече курдашым Манас барында, дөөлөттүн аман чагында, мамлекеттин, дөөлөттүн, ооматтын аман чагында" дейт. "Ырымыма көнчеле, ырымды угуп жүрчеле" дейт. "Менин айткан сөзүмө, дегениме сен эмес Манас көнчеле" дейт. "Ушу быйыл токтогун, семирип сергип жаталы быйыл, кулаң кууп аталы. Быйыл жылды өткөрүп, соңку жылда баралы" деп жатат да. "Жер топурак үстүндө бу Кыргыздын далай алпы бар, айдасаң күчүң келбейби? Такыр жыйып кол алгын, колду жыйып мол алгын" дейт. "Сенин атаң эр Манас 42 түмөн кол менен барып Кытайды чапкан. Сен болсо жалгыз барам деп жатасың. Мунун кандай балам" деп Бакай түшүнө албай жатат. "Анан Бейжиңдин жайын мен сага айтып берейин балам" дейт.
Бейжин арзан жер эмес. Жалгыз барган адамга куну турмак ал бейжин куржун берчү эл эмес дейт. Жалгыз барам дейсиң. Бейжин сага жөн эле арзан жер эмес. Ал бейжин деген кайда жатат? 6 айлык жол. Жалгыз барган кишиге кишинин кунун төлөмөк түгүл Кытай куржун бербейт балам деп жатат. Ачык көйнөк жайдак төш букарлыктын эл эмес дейт. Ой, ачык көйнөк дардаңдаган жайдак төш тетигил букарлыктын элинде эмес бейжин деген. Алар бөлөк, алар башка. Чын-мачындын бейжинде чың колу бар ал элде. Чындашпай туруп ал чөмес, чыңашпай койчу жер эмес. Уялбай жалгыз барам деп ушу кебин жөн эмес. Көрүп келген көз мына дейт. Бакай мен барып ал жерди көрүп келгем, согушуп келгем. Далай канабайран кыргында мына ошол жерде чабышып келгем деп айтып жатат. Талкан кылган кол ушул дейт. Кытайды чаап талкалаган колум ушул балам. Сен кандай жалгыз барам дейсиң? Караган кечип калышкан кайранабаң бакайкан канкоруңдун барында качпай алтай салышкан. Мына мындай сөздү айтып, арслан шерге бой бербей, ары демес, бери эмес, ара жолдо турушкан. Арслан сыргак Алмамбет былкылда куурай бышканча мыктап алтай урушкан. Найзасынып быркырап, журт кырылган чуркурап, эрен өлгөн, шер өлгөн, ошо болгон газатта Кытай кыргыз тең өлгөн балам. Кантип жалгыз барам дейсиң? Бекитилүү улук шаар, кыйла тозгон чеби бар, кызырлуу бакай абаңдын кыйла жомок кеби бар деп көзүнөн жашы чыгып кетти. Баягы күнүн эстеп кетти бакай. Тиги жоготкон эрлерди, жоготкон шерлерин эстеп кетти бакай. Мына ошондо сөзү минтип улап жатат. Балам, бейжиндин жолу беш башка. Бейжинге колуң салам деп бейпайды салба, бул башка. Бейжиндин жолу беш арал. Бейлесең уулум иш жаман. Бир жолу бар бейжиндин, чуңкур казган ору бар. Бир жолу бар бейжиндин, чуңуп кетчү шору бар. Калдайы бар, каны бар. Тутанып өлгөн чочкодо айвандан кароол дагы бар дейт. Бул бейжиндин жолу өтө татаал. Айрым жерлеринде баатырлары турат, хандары турат кайтарып, айрым жерлеринде айвандан, айван, жапай айванаттардан дагы кароол коюп койгон жерлер бар деп атат. Бек орногон бели бар балам. Бекер Кытай эл эмес, бейпайга салчу жери бар. Кароолунда каны бар. Күйбөлгөн чочкодо коюп койгон сыйкырлар, кароолчунун бары бар. Кароолдун ар жак жагында жол кайтарган алпы бар. Жоголгонду кайсаган ал капырдын салты бар. Кечүүсүндө капырдын кериги бар, пили бар дейт. Кериги бар, пили бар. Андан ары кежириңе тиейин, кеп угуп жалгыз тилимди ал. Кериштин жайы ушундай, кеп салам уулум билип ал. Бир жолу бар бейжиндин, кезиккен аман тартпаган. Бир жолу бар бейжиндин, кес болгон тирүү кайтпаган. Эми туугандар, буну сиздерге көркөм окуп берип жатканымдын дагы себеби бар. Анткени бул жерде бейжинди сүрөттөп жатат бакай абыз. Анын үстүнө Манас эпосы эч убакта калп айтпайт. Манас эпосунда душманды дагы, сөөгөчтү, атасынын кунун кууп бараткан Коңурбайын дагы өзүнүн ордунда сүрөттөйт. Бейжин калаасын дагы керек болсо өзүнүн ордунда, өзүнүн кадыры менен сүрөттөйт. Эпостун мына ушундай калыстыгы, адилеттүүлүгү бар туугандар. Биздин кыргыздын калыстыгы, адилеттүүлүгү мына ушул эпостагыдай. Эми сөздү кайра улай берейин. Минтип айтып атат бакай абам. Бир жолу бар бейжиндин, кес болгон тирүү кайтпаган. Калдайдан күткөн черүү бар дейт. Баягы бир жолу бар бейжиндин дейт. Ал жакта аскери черүүсү турат. Калдайы дегени бул чин. Мына ошондой жалаң мыктылардан турган черүүсү бар, аскери бар. Ошол аскер кайтарат дейт. Ал эми дейт, бир жолу бар бейжиндин 40 күнчөлүк чөлү бар дейт. Дагы бир жолу бар, ал жол менен жүрө турган болсоң 40 күнчөлүк жүрө турган Бейжинге жеткиче чөл бар деген сөз. Кызыталак Бейжиндин кыйламындай кеби бар. Чөлдүн жайын сурасаң, боз мунарык күйгөн чаң, ачылган оозу жабылбай, ошо чөлгө барганда акактап
өлгөн Эченжан. Тетигил чөлдөн өткөнчө Эченжан кыйналып, бая суусап, акактап өлгөн дейт. Түйшүгү кымбат Бейжиңге түс кирип уруш кылам деп түрүнүп калган экенсиң. Карыган бакай абаңды каканга соёр бекенсиң. Эм балам, сен бул Бейжиңге түс барып, өзүң эле уруш салам деп жеңди түрүп шымаланып калган экенсиң. Эми бакай абаң карып калганда ошол Бейжиңге алып барып соёр бекенсиң. Ай балам деп кейип жатат. Кармаш кылсаң Бейжиңге азык керек, тон керек. Эми согуштун баягы чарбасын айтып атат. Бакай абаң Манас атабыз менен кошулуп бул согушка барып келген. Эми мына согуш деген жөн эле бая жомоктогудай баатырлар барып эле, анан кийин айгайды салып эле, ураганды чакырып эле, анан кийин Кытайды чаап эле келген эмес. Мына бул жерде согуштун чарбасын айтып атат. Угуп туруңуздар. Эми дейт, кармаш кылсаң Бейжиңге кайталап окуйун. Азык керек, тон керек. Ааламдан бери жыйнап кел. Азар түмөн кол керек дейт. Аябай көп кол керек, аскер керек. Ошо чөлгө барганда жүк тартууга лөк керек дейт. Ошол чөлгө барганда жүк тарта турган улоо керек деген сөз. Кармашканын каканчын мындай нерсе көп керек. Абдан көп, машакаттуу. Баягы ал жака октар жеткириш керек, талай элди жеткириш керек, талай жүк тартып барыш керек деп атат. Ошо чөлгө барганда чымчып жер чөбү жок, чырп этип уурттар суусу жок. Казгалда кушса карыккан, кара жоору учканда канаты күйүп талыккан. Эрендин көзү карыккан дейт. Эрлердин көзү бая чөлдө жүрө берип карыгып кетет. Ошо чөлдөн өткөндө ат тамтаңдап чаалыгып, эсин кетип турганда кызы талак Кытайдын бул кызыгы дагы бар. Кайнап жаткан калкы бар. Ал калкынын ичинде канча түрлүү алпы бар дейт. Эми ошол чөлдөн атың ыргайдай, өзүң торгойдой болуп тамтаңдап араң өтөсүң. Анткени жерге чөп жок, ичерге суу жок. Ат арыктайт. Эрлердин алы кетет. Мына ошонтип бая чөлдөн өтүп Бейжиңге жакындаганда анан кызык башталат. Ал жакта кара курттай көп эл бар дейт. Кайнап жаткан калкы бар деген сөз да. Ал калкынын ичинде канча түрлүү алпы бар дейт. Эми баатырлары бар. Жоо көргөндө чамынып, бирөө өлөң баштаган карданып качырса, капырлардын алпы бар. Төөнү жазам уштаган ат коюнчу күлүк бар дейт. Төөнү бир уруп жыга кое тургандай мунушундай балбандары, баатырлары бар дейт. Аттын үстүндө ойногон мунушундай күлүк менген мыктылары бар дейт. Арзан Бейжиң жер эмес. Айтса мынча бүлүк бар, түрдүү эл бар. Ал элинин ичинде түгөнгөн калча шер бар. Айтса тили билинбес, булдураган сөзү бар дейт. Эми бул элдин тилин да түшүнбөйбүз. Булдураган кеби бар деген сөз да туугандар. Бир уруусу Кытайдын чакадай жалгыз көзү бар дейт. Бир уруусунда ушул чекесинде жалгыз чакадай көзү бар. Мына мындай эл бар дейт. Канкорумдун барында, каканчындын шаарында кабылан төрөм баш болуп, камап айдап барганда, катын кызын олжолоп, кайран кыргыз алганда, кара шаар камбылын камаган бакай мен мына, карсылдатып калдайын сабаган бакай мен мына дейт. Бул жердин баарысын бакай абаң көрүп келген балам деген сөздү айтып атат да. Эми ошо сөзгө болбостон анан Семетей Канчоро менен Гүлчорону чакырып, Ногойдун 14 атын токутуп, далай улоого ок дарысын жүктөтүп алып анан кийин чыкканы камынып турат туугандар. Эми аны эпоста мына мындай сүрөттөйт. Капкасы темир коргондон токтон албай Семетей пилгө жүктөп ок алып, 14 атты чогалып, белимди бекем бууйм деп, Бейжиңдеги Коңурбай атамдын кунун кууйм деп, жай жарагы шайланып, Манастан калган Зулпукор жаңгагынай байланып, атасы Манас Көкжалдан аманат калган ак келте айдалда көрүнүп, атышка кирсе курчушуп, берен Манас төрөдөн белекке калган мүлк ошол Манастын уулу Семетей ак олпокту кийинип, боз кисе белге чал деме дейт. Эми туугандар, ушул сөздө бирин-экин курал жарактардын аты аталып жатат. Анда эсиңиздерге салып кетейин. Бул Манастан калган Зулпукор
кылыч туугандар. Ал эми Манастын мылтыгы ак келте болчу. Ошонун баарысын баягыда Семетей Абуке күбөш баш болгон Алтарамдан тартып кайра алган болчу билесиздер. Манастын ак олпогун кийинип, мына ошол ак келтеси айдалда илинип, Зулпукорду баягы жанына байланып, анан Манастын шамшары боз кисени чалынып дейт, мына мынтип даярданып жөнөп баштады. Ошондо Арслан Бакай караның дейт, мына мынтип дагы кеп айтып турат. Көк сүлөөсүн бөрк кийип, көгала калкан ойнотуп дейт. Туугандар, илгери кыргыз баш кийимди бөрк деп айткан. Азыр биздин Алтайлык кыргыз туугандарыбыз бөрктешет, тыбалык туугандарыбыз бөрктешет. Ал жактын элин болсо эми баягы кыргыз экенин унуткузуп, Алтай киши же болбосо жана башка деп уруусу менен атап, муну ушинтип кыргыз экенин белгилебей, аттарын ар кандай кылып өзгөртүп салганын тарыхтан, жана башка айтымдардан, мыктылардын оозунан угуп билебиз туугандар. Мына ошол туугандарыбыз алиге чейин баш кийимди бөрктешет. А биз Манаста баш кийимди бөрк деп атаганын ок жатабыз. Азыр биз Тебетей деп калдык, болбосо калпак дейбиз, болбосо ар нерсенин өзүнүн аты бар, ар баш кийимдин албетте. Бирок биздин эл дагы бөрк кийгени жөнүндө бул жерде кеп болуп турат туугандар. Арслан Бакай кыраны көк сүлөөсүн бөрк кийип деп айтып атпайбы? Көгала калкан ойнотуп, башын баргек көрбөгөн, аягын 1000 алтынга жөлөгөн, көгала калкан ойногон, бет алган жоого тойбогон байдын уулу Бакай хан, бал менен оозун чайкаган, караңгыда көз тапкан, капыя жерден сөз тапкан, жол тартышса сырдашы, жол борс Манас курдашы, кабыландай чамынып, кайран Бакай абаңа кайыптан акыл табылып, бадана кийип балкылдап, Арслан Бакай абаңдын ак сакалы жаркылдап, келген газдай каркылдап, Баатыр Бакай абакең пайгамбар сындуу тарсылдап. Бакай абаң мына ушинтип даярданып жетип келди дейт. Андан нары Гүлчорону сүрөттөйт. Карап туруңуздар. Сөлөкөтү сөлбөтү, атка минген келбети, көргөндө көңүл бөлүнүп, абакеңдин көзүнө Алмамбеттей көрүнүп. Толгонуп Бакай караса, жалаяк ооз жаргабак, айткан көкжал сөздөнүп, Арслан тууган Гүлчоро так Алмамбет көздөнүп. Адам баштериге баштери, Баатыр Алман көкжалга каптап койгон немедей. Мурунуна муруну, бу кудурет окшотуп бурап койгон немедей. Эң кечер бойлуу кең далы, Гүлчоронун бою узун, далысы кең, мына ушундай Алмамбеттей нурданган сулуу чумак жигит болгон экен да. Жайнаган кызыл чок экен. Жараткан жапар кудурет жан жаратып турса да Гүлчородой жок экен. Мүчөсү толук барбайып, көрсө көңүл бөлүнөт. Каңкор Бакай туйгунга, капа болгон кургурга карап турса Гүлчоро алакең кандай көрүнөт. Астындагы сур коyon, чарадай болгон сом туяк каканга казат кылууга Гүлчоро минген куучунак. Мына ушинтип Гүлчорону көрүп, Бакай абаң кадимкидей Алмамбетти көргөндөй болуп кетти дейт. Андан нары эми Канчоронун келбети кандай болду экен, аны угуп алыңыздар. Анын ары жагынан Чубактын уулу Канчоро, зордугу тоонун теңиндей, кармашканды жегидей, кайраты кымбат заар күч, катылганды кылат түс. Белге таңуу бел ушул, белекке калган эр ушул. Маңдайдагы бараны, Манастын уулу Чунактын Бейжиңге барар караганы. Мына ошентип анан баягы коргондон, ордодон тетигил Семетей, Бакай, Канчоро, Гүлчоро 14 ноойдун атын жетелетип, абдан көп ок дары камылгасы менен коштоп алып тургандан кийин чыгып бараткан жерде Каныкей менен чыйырды келип, аргын кыргыз аралаш элдин баары буркурап, ыйлап, чуркурап, батасын берип, ай туяк чалышып, мына минтип баатырларга ак жол тилеп калышып турган кезде ай чүрөк келди дейт. Эми ай чүрөктүн борумун туугандар, Саякбай Каралаев атабыз ушундай бир сүрөттөгөн ай чүрөк чыркырап ыйлап келип, Баяннаар Буурулдун тизгининен алып, атка жармашып, мына мындай сөзүн айтып турат дейт да. Алгач
айчүрөктү кандай сүрөттөйт, ошону сиздерге окуп берейин, андан кийин сөздү улайбыз. Акундун кызы Бейтаалай, арманы бар бир далай, үкүнүн жүнү түрдөнүп, булбулдун үнү үндөнүп, жыпар күңкүп жес бурап, жылма сүйлөп сөз сурап, аркардай таңын кылайтып, асыл катын айчүрөк, ак эмчегин булайтып, перинин кызы Бейтаалай, пендеден башка эви бар, мелтиреген бейбактын балдан таттуу кеби бар. Çoyluk basıp balkıldap, çolpondoy gözü jaltıldap, ak tamagı balkıldap, ayday beti jarkıldap, ayaktay altın сөйкөсü omurğudu jarkıldap. Karаңыздарчы туғандар, кыргыздын тили кандай куюлушкан, кандай шурудай тизилген сөздөр туғандар. Манас эпосы дүниеде жок. Адам заттын материалдык эмес шедеври. Мана ушундай сөздөр бар ичинде. Белгилүү катын айчүрөк, перизаттай толгонуп, мелтиреп басып Бейтаалай, каселече коронуп, сүлөөсүндөй керилип, сүйлөөргө сөздөн эринип. Эми баягы сулуу, сүйлөөргө сөздөн эринип дейт. Кандай укмуш адамды сүрөттөп атат. Ак маралдай бой таштап, ар кызык айтып сөз баштап, мына мындай деп Семетейге кайрылды дейт. Төрөм, Алтайга сапар жүрүпсүз. Астыңан тосуп чыгалы, караң күн элге жол жүрдүң. Кайрылып бизге айта кет, катында болсо угалык. Кармашарың каканчын, Бейжиңге сапар баштапсыз. Алганың артык катынды, акыл артык капырды, 60 жеңең тул кылып, айлыңды караган таштапсыз. Элди жалгыз калтырып коюп, муну ушинтип өзүңүз аттанып кете бересизби? Же жаныңызда коштогон аскериңиз жок, кандай болосуз? Деп кабатыр болуп, атынын чылбырынан кармап, жабышып, баягы бура бастырбай, муну ушинтип турат да. Сырыңды айтпай жол тарттың, сырттаным сага капабыз, Бейжин алыс жер деген, Бейжинди кайжан жер деген, нур төгүлгөн Бейжинди беттешип душман жеңбеген, кабарын уксам каканды, барса келбес эл деген, кайнап жаткан капырга канатан каршы барбаган, каканчындын Бейжинге катылган аман калбаган. Балекеттүү Бейжинди барса келбес жол деген, суру суук Кытайдын султандар кирип жеңбеген. Баягы Манас барып, канча эринен, канча баатырынан айрылып келди эле, кантип барып чаап келем деп жатасың, деп баягы айчүрөк аялдык кылып, мына мынтип алдынан тосуп, торгоп турат да. Буурулдун оозун бура тур, булкунбай төрөм тура тур, куралган Бейжин эл деген, бет алып пенде жеңбеген, кыраандар кыргын сала албай, кыйраган түшкөн Бейжинден кыйындар жеңип ала албай, кайнаган Кытай калкы бар, карылардан сурасак, катылгандын баарысын канын ичкен салты бар. Беттешип барып Бейжинге, белгилүү эчен кан өлгөн, билгендерден сурасак, берендердин бар өлгөн. Оңой Бейжин жер эмес, өч алчу Кытай эл эмес. Каканчын деп оронгон, катуу мүшкүл канаты, катылгандын баарысын канын ичмей адаты. Улугу жатат туңшалык, улуу Бейжин көп журттун дүмөгү болот мынчалык. Өз сурагы өзүндө, өкүмдүү Кытай эл деген дейт. Өз сурагы өзүндө деген, өзүнүн хандыгы бар, чоң мамлекетте угабыз. Улуулар ушинтип кеп айтып, баягында барып, мына ушундай чоң кыргын, чоң согуш болгон деп айтып келишкен экен. Ошонун менин да кулагым чалды эле. Эми кандай? Кантип элди таштап өзүң баратасың деген сөз. Бейжиндин журту 40 тарапка тараган дейт. Ушул жерде сиздерге кичине кыстырма айта кетейин туугандар. Интернеттен карасаңыздар, биздин заманга чейинки 3-чү кылымдарда Бейжинде 1-чи император такка отурган. Анын аты Ши Хуанди, Чин Ши Хуанди деп коюшат. Император болгонго чейин анын аты Инжин деп аталган экен. Ал эми император көтөрүлгөндөн кийин анан Чин Ши Хуанди деп мына ушундай ат берилген дейт дагы. Чин Ши Хуанди Кытай элин 36 бекен, 39 бекен баягы аскер округуна бөлүп башкарган. 36 же 39. Мына ошол 39
аскер округуна бөлүп 39 башчы шайлап, мына ошол башчылар аркылуу анан кийин Чын Ши Хуанди Кытай империясын түптөп мына ушул Кытайдын баарысын башкарган дейт. Ал эми бул маалымат Манас эпосунда, Семетей эпосунда ар дайым айтылып кетет. 40 кандуу эл Кытай депчи. Бул жерде дагы Айчүрөк айтып атат. Бейжинди пенде жеңбеген, Бейжиндин журту 40 уруу 40 тарапка тараган дейт. 40 хандыкка мына мындай болуп бөлүнүп башкарылат деген сөз туугандар. Ал эми Манас эпосунда болсо 40 кандын эли Кытай деп айтылат туугандар. Ошондуктан тарыхчылар эгерде изилдей турган болсо, Манас эпосундагы ушул маалыматты дагы алып, буга дагы бир көңүл буруп коюшса болот. Демек, ошол биздин заманга чейинки 3-чү кылымдар тууралуу маалымат айтылып жаткан жокпу деген. Анткенimдин себеби Кытайдагы баягы терракотовая армия деп кийин 1974-жылы табылган баягы аскер сөлөкөттөрү, аскер чоподон жасалган аскерлердин азыр Кытайда тизилип баарысы турат эмеспи, музей бар. Мына ошол 1974-жылы бир дыйкан кетмен чаап атып, өзүнүн айдоо талаасынан ушул эстеликтерди таап алган. Ал эми Манас эпосунда Кытайда ошондой аскер сөлөкөттөрү жазалат. Аны атайын душмандык коркутуу үчүн шаарлардын сыртына бирин айбалта көтөртүп, бирин кылыч карматып, бирин найза көтөртүп, буну шинтип тизип коет. Алыстан тиктеген кишиге шаардын сыртында тимеле кыйла 1000 деген аскерлер каптап тургандай көрүнөт деп Манас эпосунда Алмамбет Чубак Манас сыргак төртөө жортуулга баягы чоң казатка барганда анан кайгуулдап жер чалып баратып көргөнү тууралуу маалымат бар туугандар. Эми Айчүрөк муну ушинтип тизгинге оролушуп, баягынтип жолунан тосуп турганда Семетейдин ушунчалык каары кайнап кетти дейт. 7 күндүн бир өлүм, өлүмдөн корккон оңобу, өлбөгөн жандар болобу. Кудурет буйлук кылганда Азирейил жан тарткыч, 5 колун сунуп турганда, сүйлөгөн куу тил тутулат. Бу дүйнө жалганда, чындап ажал келгенде кимдер качып кутулат? Киргизбейби казган көр, батырбайбы кара жер деп муну ушинтип абдан катуу каарданып кетти дейт. Дагы баягы булдурсунду алды дейт, чапса кулак тундурсун. Айчүрөктү куймулчактан тартып алды дейт. Куймулчагынан шыркыраган бойдон кан агып, Айчүрөк чыркырап жатып калды дейт. Ошондо таарынып тултуңдап анан кийин Айчүрөк Семетейди каргап баштады дейт. Барба десем болбойсуң, барганыңдан келбей кал, мына эмесе бадышам, базар үйүн көрбөй кал, кеткениңден келбей кал, кербен үйүн көрбөй кал, керилип камчы чапкыдай, кымбаттың өрттөп ийдимби, кыйын сабап кеткидей, кыйыгыңа тийдимби, сенин буулуң өрттөп ийдимби, чыркыратып уругудай, пугузыкты кылгыдай, жиниңе мурун тийдимби, калың каздың орумду, катын деп кордоп токмоктоп, башыма салдың сонунду, кейиштүү төромоңбой кал, керилип чапкан сен болдуң, кереге талпак мен болдум деп муну ушинтип каргыш кылганда, Каныкей, апей ботом, ушинтип да карабайбы, кайра сөзүңдү ал деп Каныкей Айчүрөккө барып, катуу айтканда Айчүрөк чочуп кетип, баягы аялдык кылып, катындык кылып карабайды да. Мына ошондо Айчүрөк кайра тө деп оозундагы сөзүмдү кайра алдым деп анан кийин түкүрүп ийгенде алдындагы кара таш тең бөлүнүп жатып калды дейт. Ошондой окуялар болуп, мына ушундай иштер болуп анан кийин Бакай Күлчүрө, Канчуро Ногойдун 14 атын коштоп, ок дарысын жүктөп, Семетей баштап, анан Кытайды көздөй чыгып кетти туугандар. Калган кепти кийинки көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Анан сиздерге дагы бир эскертүү. Эгер ушул көрсөтүүлөр сиздерге жага турган болсо, эгер көңүлүңүздөрдөн бир аз орун таба турган болсо, анда бул жерге М-банк номерумду калтырып коем. М-банк аркылуу биздин көрсөтүүнү колдоп, бизге өзүңүздөрдүн колдооңуздарды, көмөгүңүздөрдү жөнөтүп турсаңыздар болот. Бар болуңуздар.